3 жылдан бeri айтып келебиз. Ушул жерде бир мектеп бар да, эң алдыңкы мектептерден областтарда республикага белгилүү. Өтө көп болуп атат окуучу. 3 курултайда айттык. Дополнительный корпус керек болуп атат. Канча бала окуйт бир класста азыр? Азыр 2720. Жок, бир класста канчадан болот? 48ден эле Бишкектегидей болот. Ошол проблема бизде. Ошол мектеп загруженный жанында мектеп бош болот. Бияқта ошо мугалимдер авторитетini дөбүшак элдин баары коюп атат, ар жагы кичине бош. Дагы бир мектеп барбы? Мектептер бар башкалар. Айында гана бир эле мектепке үйүр. Ошол жакта жана мугалимдер күчтүү деп туруп ушакка берип атышат да. Бир жактын мугалимдерди аякка аралаштырып койбойсуз. Сенин ишиң бул, эмнеге кылып отурасың? Мугалимдерибиз барбайт атат. Yok, kızık barba etsin. Ошону дополнительный Жакшы мугалимдерди таппайсың. Ошону дополнительный корпус керек. Бай, аксакал. Мен азыр түшүндүм сага. Ушунун арды койгулачы, ушу дополнительный корпус кылып, анан кийин дагы эле ар жакта мектеп турса, кайра эле сала беребиз. Алабыз 5 Мына бир случайлар аябай көп болуптур буга чейин. Бир айында 2 мектеп турат. 2 мектеп бир эмес. Анан үчүнчүсүн жанына алып барып алып салып алат экен ай. 15-20 бала окуйт ичинде. Ал колунан келгендер ошонткен экен. Депутаты, министри, мына мен ушунтой коеюн, анан эл кийин колдоп берсин, депутат болуп шайланып калайын деп. Давайте биз ошондой эмеден кетели. Ар жакта бош мектеп турса, давай организовать эткиле. Сен мэрсиң, эмне кылып отурасың? Сенин ишиң кал. Ай, таппайсыңбы мугалимдерден? Тартпайсыңарбы? Зарплатасы жакшы эле азыр, дагы көтөрүп беребиз мына мугалимдер менен медиктерди.